ачып коеюн. City Mobile менен выйти на линию. Доставканын адвериден өчүрүп койдум. Бул атамандын City Mobile туугандар. Эгерде Яндекске City Mobile кулланам десеңер, сөз түрдө могул жерге визиткасын калтырам. Атаманга чалып, City Mobile'ге да Яндекске да улансаңар болот. Акчаңарды снимать этсеңер, бесплатно комиссия албайт. Проценти дагы аз парктенчи. Өткөнкү болуп өткөн окуядан кийин, соттон кийин жана поездка менен кетип атканда жанында клиент бар эле да. Ал болгон бир 200 сомдук заказ эле. Мен заказды отмена кыл десем, жок, анда сен завершить этип коё дегенде, завершить эткенде ал автоматически акчасын алып коет да Яндексчи. Ал ошо 200 сом акчасын алам деп по полной программе жалып жазып, короче, ушундай болгон. Водитель текшергенде документтери туура эмес болгон, ошого токтотуп, короче, ушундай болду деген экен эле. Ошондон бери Яндекс мени блокировкалап койду. Азыр кайрадан фотоконтроль өтсөм өтпөй атат. То есть азыр эми фотоконтроль өтүп атат, бирок временно недоступно деп турат, жана навсегда болуп калган жок. Фотоконтроль өтсөм, правамда ушундай немесе жаман болуп калды эле, сүрөттөрү жакшы көрүнбөйчү. Ошого праваңарды алмаштыргыла деп ошентип келиптир. Азыр эми City Mobile менен иштеп турушка неме болуп атат, айла жок болуп атат. City Mobile менен иштеп турам эми. Так. Жакын арада Кыргызстанга чыгып келиш керек болуп атат. Балдарга айттым, чорный списокто бармынбы, жокмунбу текшергиле, бүт штрафтарды төлөп туруп, Кыргызстанга чыгып келейин депчи. Так, эртең понедельниктен буйруса билинет. Текшерип бүтөрү менен понедельник күнү штрафтарды полностью төлөп туруп, азыр Бишкекке дагы берилет, арзан болуп атыптыр, 4800-5000 тегерегинде бир күнгө эле нары бери барып келе калганга шарт жакшы эле экен. Андан кийин так, өткөнкү дагы суроолор болсо комментарийге жаза берсеңер, андан кийин эмки видеодо вроде өткөнкү видеодо ачык айкын эле айттым, бүт баары түшүнүктүү эле. Кайерден кармап, Зеленограддан кармап кеткен, көрдүңөр бүт. Алып барып үрстүккө отуруп, ошо сот болгондон кийин резко ошентип Яндекс блокировкалап коюптур. Так, көп сүйлөп өткөнкү видеодон кийин жанагы берем деген сим карталардын немелерин, комментарийлерин ошо видеонун астынан азыр тандап алып туруп, 4 баланын сим картасын немеге көрсөтүп коеюн. Так, мой канал, видеолор. Ата Нургазы. Так. Мына ушундай да болот турбайбы деген видеонун астына кирем дагы. 166 видео жана 289 лайк болду туугандар. Кийинки видеолордо дагы ошондой болот. Андыктан коркпой лайктан басып, комментарий жазып бергиле туугандар. Мындай сон сим карталарды. Так, мындай жогорулдай кылып туруп эле комментарийлердин бирөөсүн тандап алам дагы. Андан кийин токтотуп туруп бирөөнү тандап алып, сразу бул жакка жазып коем данныйларын. Инстаграмдан могул жерде жазып коем. Инстаграмдан сөзсүз эгерде көргөндөр болсо, Инстаграмдан жазып байланышсаңар, Инстаграмга катталыпчы, сим картаңарды келип алып кетесиңер. Так, оп. Так. Бекназар Тагаев. Так. Не дейт? Комментарийни окуп берейин. Красивый номерден Баткендик красавчикке бир сим карта бер, Нургазы күтөм деп жазып коюптур. Бекназар Тагаев. Эмнеге жазып коюн данныйларын. Бирөө кетти. Бекназар Тагаев. Так, бирөө кетти туугандар. Бекназар Тагаев сөзсүз түрдө Инстаграмдан байланышып жазгыла, комментарийси дагы ошого как раз өзү сураган экен, мынакей Кудай буйруп буга насип өтүп калыптыр. Бекназар Тагаевке бир сим карта кетти. Жакшы грузит этпей калды, кичине интернеттен болду. Оп. Так. Мырза Мамаев. Салам Нургазы. Мага да бир сим карта берчи брат деп жазган экен. Буларга да насип өтүп калыптыр туугандар, мынакей.
Мырза Мамаев Instagram'dan söz tuttu жазгыла gelip. Так. Мырза Мамаев. Мырза Мамаевке кетти да bir sim kart atгандар. Так, дальше кеттик. Так, крутитебиз. Так, Johnny dedi. Assalamu alaikum, işinizge gele, Kuday koldosun, inim, joldo sak bol dedi. Johnny, bir sim kartası ledik oldu, Instagram'dan жазгыла. Так. Johnny dep koyup durayım, bilmem ama atı danneleri toşuna yok. Johnny'ge bir sim kartı. Söz türde görgönдөр bolsa neme kılgılar. Жазгыла Instagram'dan berin. Bu sim kartalarına gel olup ketesiniz. Так, акыркы sim karta bu videoga. Так. Удачи всем деген. Так. Деревня Песково эмес, Песково дейт, а. Так, ким дейт? Удачи всем. Instagram'dan жазгыла sim картаңарды келип алып кеткиле. Так, жазып коеюн да. Каналдын аты ошондой экен. Так, жазып койдум данныйларын, чтобы кийин жанагы неме болуп калбасын деп. Так, 4 sim karta кетти туугандар ушундай. 4төнү бердим, Буюрса, эмки видеонукун дагы көргөзөм. Андыктан коркпостон лайк басып, комментарий жазып, канал менен видео болуп турсаңар, бирге болуп турсаңар туугандар, буюрса бүт барыңар сонун ондай крутой номерлүү болуп каласыңар. Так, City Mobile'ге күн калды эми туугандар. Азыр кирем City Mobile'ге. Бүт немелерди берип койдум. Бүгүн көрөбүз City Mobile менен кандай иш болот. Саат 11 болуп калды. Короче, соттон келгенден бери нар жак бер жакка да көп чыкпай турайын деп чечпей 3 күндөн бери үйдө эле жаттым. Эмне дегенге рейд каттуу болуп атат экен. Нар жак бер жакта ДПСниктерден бери бүт регистрацияларды текшерип, жанагы кыргыздар бир минут туруп коюп, анан дагы бир тажик бирөө 1 минут турган экен. Кечир сотто дагы мен карап жүргөн менти айтты. Ошентип эми азырча 1 айлап контроль токтобойт, каттуу болот. Ошентип мигранттар ушундай кылып атат. Бизге приказ келген, ушу 1 ай ичи каттуу проверка, колдон келишинче ушу депортация план толтуруу, короче, ошондой моменти келип калды да. Так, биринчи заказ түштү туугандар. Соколго дейт. Гостиница Сокол дейт го. City Mobile'ден пачен буйруса, пачен City Mobile менен иштебегениме да канча болду эле. Срочно Кыргызстанга чыгып келишим керек, айттым го. Чорный списоктор текшерсе, срочно Кыргызстанга барып. Бул жерде азыр посольствода праваны алмаштырып атат экен, сурогу жоктор барып, праваңарды алмаштырып алсаңар болот экен. Личный картасы керек экен. Жанагы праваны алып атканда карта берет го, мындай кичине барак ичинде анын жазылган, эмнеден алган андай дегенчи. Ошонусу менен медицинский справка дейт го, жанагы именно эмне жөнүндө экен билбейм. Так, кече күн айтып атты эле, вроде жана рентген окшойтпу, көкүрөктөрүмө бир нерсесин тартып ушу неме кылган. Ошол справка керек экен. Ошону алып барып эле посольствого барса, азыр биздин посольствода праваны алмаштырып атты. Ошого сурогу жоктор Кыргызстандан личный карточкасын алдыргыла дагы немен праваңар барып алмаштырып алгыла. Аны да көргөзөм. Буюрса Кыргызстанга барып келсем, 1-2 күндүн ичинде бир жооп илинип барып келсем, кандай кылып алыш керек, кандай документтер керек экен, аларды да көрсөтөм эгерде билбегенде да билип алсын деген ойда. Здравствуйте. Гостиница Сокол? Ага, через сколько мы будем? 10 минут, наверное. Так, пачинди алып келип таштадым туугандар. 10 минут дедиле. Так, туугандар, бүгүн Москвада абанын температурасы +1. Батыштан соккон шамалдын
Ылдамдыгы 1-2 метр болуп атат. Капталдан шамал сокпой калды. Bir gün Kaptal'dan şamal soğuk koydu ne gördüңөр ne olup ketken da. Так что Kaptal'dan şamal yok bugün. Türkiye batıştan soğuk atat bugün şamalça. Так kişine alabulut Kaptal gün çeyip kaldı. Жаздын жыты-жыттана баштады жесекен. Так, aradan bir жарым saat ötüp ikinci zakaz düştü. Так, Киевская 28 deydi. Так. Киевская 28? Да. Кутузовский, да? Метро называется, да? Не знаю. А, Так, у вас карта, да, здесь? да. Так. Киевская 28, а где? Вот. Вот это. Ага. Так. Оплата. Наличка у вас? Нет, А, онлайн? да. Да. Номер? 903? Да. О, заказ беріп қалды сразу. 3 минуты дейді. Одинцоваға дейді. Так, қай ақпарат келмес? А, Филеевский парк дейді. Значит, жақын жерге екен 450 рубльдік болса нормально болады екен бұнда. Здравствуйте. На Филеевский парк, да? Zakazda alıp geldim. 11 minutda ушундай alıp geldim senterden. Так, 450 келе бул бонус менен. Так, завершить. Бул карта менен экен. Завершить. Все. 11 минутта 450 рубль. Так, минималка канчалыкка келип калдым? Минималка 440 дейт. Так, 11'den 12:30'ga чейин. Daha 20 minut бар екен. Daha bir iki zakaz koyuş керек екен. Короткий. Так, кеттик дальше. Gördüңөрбү? Каждый углда туруп текшерип атат. Ошон үчүн этият болгула. Здравствуйте. У вас же есть карта, там другой дом показан. Да не, просто там машины не дали стоять там. Хорошо. Там негде парковаться. Так, 4-нчү заказ болду, 5-нчү заказ болду. Короче, завершить. 3 минут ожиданиясы менен болду. Заказ завершен. 500 канчага да алып келдим, жарым саатта. Так, аз да bir заказ түштү. Одинцовага деген. ТЦ Вегас деген. Одинцова. Немченкова дейді. Рублевское шосседен чыкканда болуш керек эле. Ладно, кеттик дальше. Так, туғандар, да bir заказды Вегаска алып келдим. Емкаттын жээгиндеги. Завершить. Оплата по карте.
Так, 428 rubl alıp geldim bu zakaz. 428 rubl. Tak. Linya koyup koydum. Çoto Vegas'ın janında. City Mobile'den 420'dan minimalka, еще коэффициенттен мощный жанып атат. Эми бир казы кайсыда иштесең ошону мактай бересиңби деп эле просто эми кандай как она жана орусча айтмак, как она есть эле айтып атам. Так, азыр бир жерге токтоп заказ түшкүчө туруп турат окшойм ушундайраак. Так, City Mobile'дын минималкаларын тытып атам. Ровно 10 минутта келди муну. Сентеде минималка жанып атты эле. Так, 10 минутта 450 сом. 450 сомдук заказдарды шытыратып атам. 10 минутта алып келдим. Так, заработок. Заработок 3200, saat 11'de баштагам иште. 3200 болду. 11'ден бери. Saat 4 болду. Saat 4, бирок обед кылып электин ачка. Так, да, бир заказ берип атат. Казанский вокзалга берип атат менден. Так, время 8 минут турат. Казанский вокзал алып келдим. Окейлерди завершить. Жарым саатта келдим Казанский вокзалгачы. 420 рубльге берди. Жанагы 10 минутта 4. Так, жанагы 10 минутта алып бардым. Мына 4. Здравствуйте. Так, туғандар, кечки саат 8'ден 14 минут өттү. Так, City Mobile 11'де чыккам. Так, ошондо канча? 9, 10, 11. 9 саатта мына 5014 рубль болду City Mobile мен. Таза 15 заказ кылыпмын. Заказдарды көргөзөйүн. Мынакей. Так, 268, 400, 400, 300, 300, 300. Мынакей 150 сомдук. Бирөө бар экен, калган экөө бар экен 150 сомдук. Так. Көрдүңөр. 5014 рубль болду 9 саатта. 9 саатта 5000. Дагы бир 11ге чейин иштейин. Где-то бир 7000ге иштесем керек, бир 11 саатта. Анан кейін дальше көрөбүз. Так, акыркы заказ. Здравствуйте.